Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү сабакта Баткен областына караштуу Лейлек районунун Тогузбулак орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Саттарова Бюкатича Абдыгафаровна. Саламатсыңарбы балдарым? Ден соолукта болгула дайым. Анда эмесе бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды баштайлы. Сабак жылмаюудан башталат демекчи, келгиле бири-бирибизге бир жылмаюу тартуулап коелу. Анда эмесе балдар, көңүлүңөрдү экранга бурамын. Фирдаус, кечинде саат канчада тамактанасыңар? Кечинде бир аз эртерээк тамактаныш керек. Биз саат 8ге чейин тамактанабыз. Рахмат. Элвира, дени сак жашаш үчүн кандай жашаш керек? Эртең менен эрте туруш керек, туура тамактаныш керек, анан спорт менен машыгыш керек. Рахмат. Саламатсыңбы? Эртең менен саат канчада турасың? Saat 7'de duram. Азаматсың, рахмат. Айчүрөк, дени сак үй бүлө кандай үй бүлө боло алат? Дени сак үй бүлө тамакты убагында жеген, кечки саат 6га чейин кечки тамагын, эртең менен убагында тамактанган, спорт менен машыккан. Рахмат. Балдар, бул видеодон эмнени байкадыңар? Туура айтасыңар. Ден соолук, үй бүлө, убакыт, туура тамактануу боюнча айтып өттү. Демек балдар, бүгүн биз силер менен дени сак үй бүлө деген темада сабак өтөбүз. Ден соолук бул чоң казына, сактайлы аны дайыма. Спорт менен дос болсоң, жашайсың күлүп дайыма. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучуларга дени сак үй бүлөнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү, үй бүлөлүк ден соолукка кам көрүүдө туура жашоо образынын негизги принциптерин үйрөтүү, үй бүлөдө бири-бирине кам көрүү жана ден соолукка жоопкерчиликтүү мамиле кылууну калыптандыруу. Балдар, дени сак үй бүлө бул үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине сүйүү, сый-урмат жана колдоо көрсөтүп, ден соолукту чыңдоо үчүн биргелешип аракеттенишкен үй бүлө болуп саналат. Туура тамактануу. Дени сак үй бүлө мүчөлөрү туура тамактанууга көңүл бурушат. Тамактардын ичинде жашылчалар, жемиштер жана белоктор болушу керек. Мунун баары ден соолук үчүн өтө маанилүү. Физикалык активдүүлүк. Үй бүлө мүчөлөрү спорт менен машыгып, сейилдеп, ден соолугун чыңдашат. Эмоционалдык колдоо. Дени сак үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине жылуу сөздөрдү айтып, бири-бирине жардам берет. Зыяндуу адаттардан алыс болуу. Тамеки, алкоголдук ичимдиктерден алыс болот. Алар тазалыкты сактап, ар кандай зыяндуу нерселерден алыс болушат. Биздин денибиз сак болуш үчүн витаминге бай мөмө жемиштер менен ар дайым тамактанып турушубуз керек. Анар болсо аз кандуулуктан арылтат, канды көбөйтөт. Бул мөмө жемиш десек болот. Мана о кара наныбыз болсо буудайдан жасалат. Буудайдан бул организмге дагы пайдалуу нан. Сабыз эмнеге пайдалуу? Сабыз бул адамга эң пайдалуу жемиштерден болот да. Витаминдерге бай, бойду өстүрөт, С витамини болот сабызда. Алма эмне үчүн бизге пайдалуу? Алмада витаминдер көп, темир болот алмада. Витаминдерден С, В1, В2 витаминдер болот. Бул кальций адамдын ден соолугуга эң пайдалуу, сөөктөрүбүздү чыңдайт. Алманын пайдасы көп. Картошка эмнеге пайдалуу? Картошка болам, бул биздин экинчи наныбыз. Картошкада крахмалы бар, аскорбиновый кислотасы бар. Эң пайдалуу да экинчи наныбыз болуп эсептелет биздин. Жүгөрү эмнеге бизге пайдалуу? Жүгөрүдөн мурда ун кылып, нан жасатуу, муну жүгөрүнү сууга кайнатып берсе витамини эң зор болот. Силерге эң пайдалуу. Жүгөрүдө витамин көп да. Ашмакта айтып бересизби?
ашқабақта балам витаминдерге ең бай ашқабақ болып есептеледі. Ашқабақтардан самса жасаса болады, сүтке пішірсе болады. Андан витаминдердің ең аз кездешкен витаминдері жоқ витаминдерді mana şu ашқабақта болады да. Ашқабақта К витамини болады. Бұл ең пайдалы. Бадырың болса ең пайдалы. Бадырыңды жазында агротузға егеміз. Мұнда соленый салаттарды жасаса болады. Қышында жейміз соленыйларды, салаттарды жаап. Витамин бадырыңда йод болады. Көтеріп помидордың пайдасы аябай көп. Жайында огородқа егіп помидордон салаттарды жасайбыз, кышында камдайбыз. Андан кийин свежий салаттарды жасаса болот. Помидордон соленый да кылса болот. Помидордон томат кылса болот. Бардык нерсени жасаса болот помидордон. Баклажандагы эң пайдалуу жемиштерге кирет. Бул жүрөктүн иштешин жакшыртат. Организмдегі ашықча суларды шығаруға жардам береді екен. Бұл дағы баклажанды да жеп тұрушымыз керек. Андан кейін мына жүзімден соктор жасалады, мейіз жасалады. Бұл дағы организмге пайдалы, витаминдерге бай жеміштер. Құм шекерді көп ішуге болбойт. Ал адамды ашықча салмағын көйтіп жібереді. Ошонун ордуга андан көрө мынабу мөмө жемиштерди, витаминге бай мөмө жемиштерди жешиңер керек. Мына балдарым пайдалуу мөмө жемиштердин бардыгын силерге айтып бердим. Дени сак үй бүлө, дени сак улут, бул өнүгүп жаткан өлкө. Sizlerge biz tuğra tamaqtanı boyunca aytmakçыбыз. Tuğra tamaqtanıda Allah Taala'nın da bizge Allah Taala üçün aytılgan жақсы сөздөрүбүз бар. Tuğra tamaqtanıda жөө үчүнүн 4 парзы. Бул деген тамакты Алла берди деп билебиз, алалдан берди деп билебиз. Азды көптүгү канаат кылабыз, жабак ибадат кылабыз. Ушундай ниеттерди айтуу менен ар кимдин өзүнүн ниетине жараша болот. Анда биздин бүгүнкү айта турган өзүбүздүн огород бұл жерде тұрған жаңғақ жөнінде болмақчы. Онда біз сіздерге өрік жөнінде айтып берейін. Өрік бұл мына өзіміздің осы огородымыздан өндірілген қара өрік. Ушул эле қара өрікті ушундай құрғатылғанша жесек болот. Ушундай аны монтеп суға салып жибитип жесек болот. Муну жибиткенде табакка эле салып туруп кадимкидей кур тезгенде каттуу эки жолу жуабыз. Үчүнчүсүндө кайнак сууну куябыздан кайнак суу менен чайкап турганын төгүп кайнак сууну коюп өрүк көмүлө турган болгондон кийин аны монтип капкагын жаап аны 12 саатка дымдап коебуз. Кеч даярдап койсок эртең менен ал бизге монтип даяр жумшатылган өрүк болуп калат. Эртең менен балдардын табити жок болгондугуна байланыштуу баардыгыбыз уйкудан ойгонгондо табитибиз жок болот эмеспи? Ошондуктан балдарыбызга да ошону бул силердин ден соолугуңарга пайда деп туруп балдарыбызга 5-6 өрүктү жедирип, бир турам нанды жедирип койсок, бул биздин балдарыбызга эртеңки отурган ушул сабактарына чоң жардам тиет деп ойдобуз. Анда эмесе кийинки биздин сөзүбүз алма жөнүндө болот. Ал жөнүндө биздин алмадын чоң энебиз айтып бермек. Анда сөз кезеги сизде. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma çeksiz maqtovlar bolsun. Allah'ıma çeksiz şükürler bolsun. Peygamberlerime salavatlar bolsun. Men buna tuğra tamaqtan jönünde almany aytıp berýänçilerge almanyň paydalуулугunu, almany geç tamak jegenden keyin almany birinci alıp çuwup tazalap alıp anan keyin ovqat tamak jegenden keyin almany ovqatly jakşı singdiriş üçin
денсаулығымызға бір пайда болады үчүн жейбиз. Балдарга дагы, чоң кишилерге дагы денсаулыгына жакшы, витаминдер болот. Балдарынын иммунитетин көтөрөт, оокатты жакшы сиңдирет. Ошондуктан алманы жегенди суруш кыламын. Жана дагы сүт жөнүндө айткым келет. Сүт бу саар менен эртең менен балдар мектепке жөнөгөндө жакшы тамак жегенде штасы жок болот. Ошондуктан бир кружка сүт менен бир тиштен нанды жеп алса дагы жакшы. Мондай дагы сүткө болгон оокаттарды айтам. Ана сүткө ашкабак салып, күрүч салып, мындай ашкабак сүт аш кылганмын. Булдар дагы балдардын ден соолугуна жакшы, иммунитетин көтөрөт. Балдардын ден соолугуна пайдалуу деп ойлоймун. Чоң рахмат Тереке. Анда эмесе мына биздин чарбачылыгыбыздан өндүргөн сүт жөнүндө дагы кошуп кетти. Бул дагы сүттүн дагы